Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силерди көгөлтүр экран аркылуу көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Саламатсыңбы, Азиза? Саламатсыз бежеке, саламатсыңар балдар. Кел, Азиза, балдарга чогуу жагымдуу маанай тартуулайлы. Кел, досторум, ынтымакта бололу. Таарынышып калсак кокус, кечиришип коелу. Көздөр көзгө тике карап, бир жылмайып коелу. Кел, Азиза, сабакты баштардан мурун сүрөттөргө карап, аңгеме түзүп көрөлү. Koyunak suka karabay, жеңил кийинип алып, көчөгө ойногону чыгып кетет. Алас келген сип, балмуздак жеп алды. Туура айттың, Азиза. Эми коенек ойноп келген соң, колдорун жуубастан түшкү тамакка ашыгып жатат. Мына эми биздин коенегибиз ооруп, төшөктө жатып калды. Эжекей, коенек сыяктуу ооруп калбаш үчүн эмне кылуу керек? Деги адамдар эмне үчүн оорушат? Азизанын бул суроосуна жооп берүү үчүн балдар, мекендануу сабагынан ден соолукка кам көрүү деген теманы баштайбыз. Бүгүн сабакта ден соолук деген эмне? Канткенде ден соолукка туура кам көрөсүңөр. Ден соолукту сактоонун эрежелерин үйрөнөсүңөр. Ден соолук бул, балдар, дененин оорубаган табигый абалы. Ден соолукка кам көрүү үчүн балдар, эң оболу тишти 2 жолу күнүнө жууп, колду бат-бат самындап туруу зарыл. Эмне үчүн дейсиңерби? Себеби балдар, биздин тиштерибизде жана колдорубузда көзгө көрүнбөгөн майда микробтор көп. Аны биз атайын микроскоптун гана жардамы менен көрө алабыз. Микробтордон арылууга бизге тазалыкты сактоо каражаттары жардам берет. Ошондуктан ар бир адамда өзүнүн самыны, тиш жугуч щеткасы, сүлгүсү болсу абзел. Келгиле балдар, акылай менен чогуу колду туура жууганды үйрөнөбүз. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды дыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Балдар, колуңарды туура жуугула жана досторуңарга да кантип жүрсү айтып бергиле. Акылай туура айтты, балдар. Бирок бир гана колду жуубастан мөмө жемиштерди, жашылчаларды да жууп жегенди унутпагыла. Күн тартибиңерге ылайык туура тамактангыла. Организмге керектүү витаминдүү азыктарды билип алгыла. Күн сайын көнүгүү да жасап туруу зарыл. Мезгил менен таза абада сейилдеп туруу кандай жакшы. Аба ырайына жараша кийинүү эң туура. Кана, Азиза, сабактын башында өзүң берген эмне үчүн коенек ооруп калды деген суроого жооп таба алдыңбы?
Эжеке, эми түшүндүм. Колуну жууп кийинбегени үчүн, колуну жуубаганы үчүн, балмуздак жегени үчүн ооруп калган турбайбы? Азаматсың, Азиза. Эң туура жооп таптың. Көздөрүбүз талыкты, колдорубуз чарчады. Дене бойду кээрип, физминутка жасайлы. Улууну урматта, кичүүнү ызатта. Өнөрүң болсо өргө чап. Таза жүргөндүн дени сак. Дени сактын өмүрү узак. Томолок топ. Топ, топ, тоголонот. Топ, топ, тоголонот. Томолок топ. Эми балдар баарыңар көңүл бургула. Кайсы сүрөт ден соолукту сактоо эрежелерине туура келбейт? Туура айтасыңар, азаматсыңар. Колду жуу, көнүгүү жасоо, жылуу кийинүү баары туура. Бирок соокта балмуздак жөө бул туура эмес. Азиза, бүгүнкү сабакта сен эмнелерди үйрөндүң? Мага бүгүн сабакта колду жуунун эрежеси аябай жакты. Алаканды самындап, ичинде, сыртында, манжаларды дыкатта, калтырбай биринде. Бармактарды самындап, айланта, турмактарды унутпа, басың таптаса. Азаматсың, Азиза. Азаматсыңар, балдар. Баарыңар бүгүн сабакка эң жакшы катышып бердиңер. Алган билимиңерди бушуктоо үчүн төмөнкү сүрөттөргө балдар көңүл бурабыз. Тамактануунун алдында колду самындап жуугула. Күнүгө 2 жолу тишти жуугула. Көнүгүү жасап турууну унутпагыла. Бат-баттан сейилдөөгө чыгып тургула. Мөмө жемиштерди жууп жегиле, балдар. Ал эми ар бир тамакта витаминдүү азыктар бар экенин унутпагыла. Сабагыбыз аягына чыгып баратат. Тапшырманы унутпагыла. Үйгө тапшырма ден соолукка кам көрүү деген теманы кайталап келебиз жана ден соолукту сактоочу каражаттардын сүрөттөрүн тартабыз. Балдар, биринчи байлык ден соолук экенин унутпагыла. Андыктан ден соолукка кам көргүлө. Сабагыбыздын аягына чыктык, балдар. Сак саламатта калгыла.